Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткенде иш сапары менен жүрөт. Ал Бакай айылына жакын Көкташ Аксай тамдык жол курулуш иштерин көрүп чыкты. 2013 жылы эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда ушул аймакта чыр чыгып, атышуу менен коштолгон. Ошол учурда да эки тарап Кыргызстанга 25 чакырымдык Көкташ Аксай тамдык кишемиш жолун Тажикстандын Ворх анклавы үчүн Аксай айылын айланып өткөн жолду бир учурда курууну сүйлөшкөн. Бирок ал макулдашуу боюнча иштер толук бүтпөй калган. Кыргызстанга караган кишемиш жайлоосуна кыргыз тарап чыгат, ал эми Көкташ Аксай тамдык кишемиш жолу Ворх анклавы аркылуу өтүп, көп чыр чыккандыктан Кыргызстан айланма жол курууга киришкен. Былтыр Баткендеги жол куруу иштерине 220 миллион сом бөлүнгөн. Баткендеги иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Тажикстан менен Чырлуу Аксай айылына барат. Ал жакта Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу менен таанышып, чек арада жашаган эл менен жолугат. Андан соң Баткен шаарындагы борбордук стадиондо аймактын калкы менен жолугушат.